Кайрадан эле ушул врачка карата кылмыш иши боюнча бүгүн дагы бир отурум өттү. Иш акырындан жыйынтыгына келип жатат. Бүгүнкү отурумда врачтар тарап, алардын жактоочулары өтүнүч киргизди. Экспертизаны кайрадан дагы бир өткөрүп бериңиздер деп. Биз тарап жана прокуратура тарап бул өтүнүчкө каршылык көрсөттүк. Кандайдыр бир мыйзамдуу негиздер жок. Буга чейин бир нече экспертиза кылган. Минздрав тараптан ушул 10дон ашык врачтарды, эксперттерди чогултуп туруп анан ушул экспертизаны чыгарышты. Ошондуктан кайрадан дагы бир ушул медициналык экспертиза кылыштын кажети жок деп. Кудайга шүгүр ушул биздин өтүнүчүбүздү дагы эске алып, мыйзамдарга такап туруп, анан төрагалык кылуучу сот ушул өтүнүчкө баш тартты. Буга чейинки эле ушул медициналык экспертизалар жетиштүү, кайрадан өткөрүүнүн кажети жок деп. Эми кийинки дагы отурумда анан ары иш уланат. Дагы бир жаңылыктар болсо бөлүшүп турам.